ЛТР түз эфирдеги берүүлөрүн күн маек менен улантат. Аны мен Каныкей Бозгунов алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүбүздө күз-кыш жылытуу мезгилине даярдык. Тактап айтканда, өлкө аймагындагы от казандардын абалы жана көмүрлөрдүн сапаты тууралуу сөз кылалы деп атабыз. Бул жааттагы иштерди көзөмөлдөөнү азыр жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жүргүзүп келет. Биздин суроолорго дал ушул министрликтин адистери жооп бермекчи. Студиябыздын меймандары жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын улук инспектору Гүлайым Исмамбекова. Ошондой эле дал ушул министрликтен экологиялык мониторинг департаментинин баш кадиси Мамбетемин Сагындык уулу келди. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңер. Алгач ыраазычылык билдиребиз убакыт бөлгөндүгүңүздөр үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин берүүнү ЛТРдин YouTube жана Facebook баракчаларынан дагы түз көрсөңүз болот. Анда сырткары биздин меймандарга дал ушул тема боюнча кызыктырган сурооңуз болсо 0551 68 22 08 номерлары түз байланыш үчүн иштеп жатат. Урматтуу меймандар, эми ушул күз-кыш жылытуу мезгили дегенде бизде эл арасында негизги милдеттүү тийшелүү мамлекеттик мекемелер бар. Ошолор кам көрөт. Эми бүгүнкү ушул алгачкы эле сурообузду сиздердин министрлик, ошо сиздер иштеп аткан департамент кызматтар күз жылытуу мезгилине кандай милдеттерди жүктөлгөн, кандай милдеттерди аткарасыздар, кандай тиешеңиздер бар? Ошол суроодон баштасак, Гүлайым айым, сиз баштайсызбы? Саламатсыздарбы? Биз экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы министрликтин карамагындагы кызмат болуп эсептелебиз. Ошондой эле биз көзөмөл функцияларын аткарабыз. Биздин көзөмөл функциялардын ичине бул 0,05 мегапаскальдан ашкан бийик басымдагы иштеген от казандар биздин көзөмөлдө. Ошондой эле ал от казандардын ичиндеги суусу же буу 110 градустан ашык болгондо бул кооптуу өндүрүштүк объект деп эсептелет. Ошондой объекттерди, ошондой от казандарды иштетип жаткан отканалар бул кооптуу объект деп эсептелип, биздин реестрде туруп, ошондой эле биздин көзөмөлдө. Андан тышкары биз быйыл республиканын аймагында жайгашкан болгон мектептердеги, медициналык мекемелердеги отканаларды дагы мониторинг жасаганга иш алып барып жатабыз ошол боюнча. Тагыраак айтканда, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтому бар, 28 майдагы номер 265, бул калктын 2024-2025 күз-кыш мезгилине даярдоо боюнча токтом. Ошол боюнча биз бүгүнкү күндө иш алып баруудабыз. Ал токтомдун негизинде ар бир откананы иштетип жаткан ишканалар, энергетика көзөмөл тармагындагы жана экологиялык жана техникалык көзөмөл тармагындагы адистерди кошуп, ремонттук иш чаралар бүткөндөн кийин атайын комиссия түзөт. Бул күз-кыш мезгилине даярдыгы боюнча комиссия жүрөт. Республика боюнча ар бир отканалар техникалык абалы текшерилип, күз-кыш мезгилине даярдыгына баа берилет да. Ошондой эле азыркы учурда ремонттук иш чаралар өтүп жатканына байланыштуу биздин кызмат тараптан буйрук чыккан, 88 буйрук 1 августунда чыккан. Биз кызмат атайын иш мерчем түзгөнбүз. Ошол мерчем боюнча азыркы бүгүнкү күндө 15 августка чейин республика боюнча инвентаризация жүрүп жатат объекттерди. Ар бир откананын, ичиндеги от казандардын ремонттук иш чараларын бүгүнкү күндөгү абалын жана ошондой эле
даярдыгы кандай болуп жатканын азыркы учурда биздин инспекторлор республика боюнча иш алып барууда. Демек, сиздер ошол республика аймагындагы отказандардын техникалык абалын гана текшерет экенсиздер да. Бүгүнкү күндө баягы республика боюнча канча отказан бар, алардын канчасы баягы кыш мезгилине даяр десек болот? Же текшерүүнүн жыйынтыгы менен гана айта аласыздар? Бүгүнкү күндө республика боюнча 1496 отказан бар, откана бар. Анын ичинде 1871 отказан иштелүүдө. Анын ичинен көмүр менен иштелген отказандарыбыз бул бүгүнкү күндө көмүр боюнча да сурап атканына байланыштуу 768 отказан бул көмүр менен иштөөдө экен бүгүнкү күндө. Техникалык абалы бүгүнкү күндө ремонттук иш-чаралар жүрүп жатат. Ошону биз мониторинг кылып атабыз. Буга чейин айтып кеткендей, сентябрь айларынан баштап, күз айларынан баштап толук комплекстүү комиссия түзүлүп, ошол отканалардын күз-кыш мезгилине даярдыгы бааланып, акттар түзүлөт. Демек, ремонт иштери жүрүп жаткан мезгилде дагы сиздер ошолорго бир көзөмөл кылат экенсиздер да, кандай жүргүзүлүп аткандыгы тууралуу. Мамет Эмин мырза, сиздердин департамент ошол отканаларда, отказандарда жагылып аткан көмүрдү сапатын көзөмөлдөө милдети бар экен, сиздерде. Бул боюнча кандай иштер жүргүзүлүп атат бүгүнкү күндө? Саламатсыздарбы? Биз экологиялык мониторинг департаменти жаратылыш иштери экология техникалык көзөмөл министрлигине караштуу иш алып барабыз. Экологиялык мониторинг департаментинин негизги милдеттери болуп бул антропогендик таасирден улам айылына чөйрөнүн булгануусуна экологиялык мониторинг жүргүзүлөт. Тактап айтканда, жер үстүндөгү сууларга, саркынды сууларга, топуракка, ошонун ичинен көмүрдүн сапатына баа беребиз. Азыркы учурда 2023 жылдын башында экологиялык мониторинг департаментине көмүрдүн сапатын аныктоочу жаңы жабдуулар келген. Ошол эле көмүрдүн нымдуулугун, гүлдүүлүгүн, калориясын жана күкүрттү аныктай турган жабдуулар келип, ошол менен иш алып барып атабыз. Биз 2023 жылы Жогорку Кеңештин Бишкек шаарынын абазынын булганышынын деңгээлин төмөндөтүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгынын негизинде жылуулук электр борборунун көмүрүн квартал сайын текшерип, изилдөөнүн жыйынтыктоочу протоколдорун экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматына өткөрүп бергенбиз. Азыркы учурда экологиялык мониторинг департаментинин милдети болуп ошол көмүрдүн сапатын, нымдуулугу кандай, гүлдүүлүгү кандай, ошолорду аныктап, андан ары иш алып баруу үчүн аймактык башкармалыктарга жана көзөмөлдөөчү органдарга өткөрүп берип турабыз. Бул жаңы жабдуулар жөнүндө айтып атпайсызбы? Бул мурда кандай иш алып барышсыздар? Азыр баягы заман талабына ылайык жабдууларбы алар? Экологиялык мониторинг департаменти негизинен 2022 жылы түзүлгөн. Буга чейин көмүрдүн сапатын аныктаган эмес. 2022 жылы ошол эл аралык ISO 17025-2017 эл аралык стандартына ылайык аккредитациядан өтүп, ошондон кийин гана көмүрдүн сапатын аныктай баштадык. Ага чейин көмүрдүн сапаты аныкталган эмес. Демек, лаборатория ачылгандан кийин гана көмүрдүн сапатына баа бере баштадык десек туура болот. Ошол мисалы жаз мезгилинин соңунда гана ошол жылуулук берүү, көмүр жагуу аяктайт, анан кайра эле жай айларында кайра эле күз-кыш мезгилине даярдык көрүү башталып атпайбы? Демек, сиздер бул көмүрдүн сапатын көзөмөлдөөнү жыл бою эле үзгүлтүксүз жүргүзүп аткансыздар да? Ооба, көмүрдүн сапатына биз үзгүлтүксүз квартал сайын жүргүзүп турабыз. Азыркы учурда ошол жылуулук электр борборунун гана көмүрдүн сапатын аныктап жатабыз. Буюрса келечекте алдыда баардык көмүрдүн сапатына баа беребиз деген пландар бар. Баардык дегенде Бишкектин айланасындагы сатылып аткан. Базарларда дагы алдында планда бар да. Азыркы учурда ошол жылуулук электр борборунун гана көмүрдүн сапатын аныктап жатабыз. Негизи соңку жылдары ошол өзгөчө Бишкек шаарындагы отказандарды, отканаларды багы газга өткөрүү иштери жүрүп жатпайбы? Бул иштер азыр кандай деңгээлге келип калды?
канча пайызын газга өткөрө алдык? Ооба, экологиялык калоодо сактоо максатында көптөгөн ишканаларга рекомендательный характерде дегендей эскертмелер берилип, көмүрдөн андан альтернативдик түргө өтүүсү сунушталууда. Ошондой эле бизде Газпромдун программасы бар да, ошол боюнча дагы жилмассивдер биздин Бишкек шаарынын тегерегинде жаңы конуштарыбыз дагы газга камсыздалып атат. Ошол менен биргеликте эле биз жылга ошол айларда мониторинг жүргүзүп жатпайбызбы? Ошол мониторингдин жыйынтыгы менен биз айтабыз, былтыркы жылдан быйылкы жылга мынча отказан газга өтүптүр деп. Азыркы учурда бизде мониторинг жүрүп жатат. Ошону биз инвентаризация кылып 2024 жылда 2023 жылга салыштырмалуу баланча отказан дагы башка альтернативдик түргө өттү деп биз жыйынтыкты ошол азыркы иштеп жаткан жумуштардан кийин 15 августтан кийин тагыраак маалымат. Демек, Бишкек шаарында дээрлик көп эле газга өтүп калдык окшойт, 2 жыл аралыгында. Сиз айтпадыңызбы, мына сандарды айтып атасыз да, жарымынан көбүрөөк дээрлик газ менен иштейт экен да, бүгүнкү күндө. Эми бизде газ менен дагы андан тышкары бул мазут менен, электричество менен иштеген отказандар бар да. Ошондуктан берде көп эле получается электричество, уголь, көмүр менен анан газ боюнча ошол тагыраак маалыматты салыштырмалуу биз ошо инвентаризациядан кийин айталы. Газ боюнча. Негизи ушул багы ремонт иштери аяктагандан кийин ошон менен жыйынтык чыгарып, алар даярбы, даяр эмеспи, кандай ремонттон өттү деген бир жыйынтык чыгара турбайсыздарбы? Анан негизи эле ошол отказандардын техникалык иштөөсүндө кандай негизги талаптар коюлат? Ошол эле көмүр менен иштегенде, мазут менен иштегенде, газ менен иштегенде талаптарда айырма болсо керек, албетте. Буга чейин айтып кеткендей, кооптөндүрүштүк объект деп, бул давление, басымы жана суунун температурасы бийикте иштеп жаткан отказандар болуп эсептелет. Ага биринчиден эле бул техникалык документация. Бул ар бир отказандын паспорту деп коебуз биз. Ошондой талаптар бар паспортто. Паспортто талаптарында техникалык состояниясы, техникалык характеристикасы, канча жылга ошол отказан иштөөгө уруксат берилген, кайсы жабдуулары кайсыл убакта алмаштырылган бар ошол эксплуатациялык документинде жазылган болот. Биз биринчиден эле ошол эксплуатациялык документин ачып, бул отказан баланчанчы жыл коюлуптур, 25 жылга эле уруксат берилген экен. Бул 25 жылдан ашык уже иштегенге болбойт. Дальше бул уже демонтажга туура келет деп биз ошондой чараларды көрүп, ар бир жабдуунун өзүнүн мындай айтканда манометри, майдараак жабдуулары да болот. Ошолорунун баарын иштөөсүн убак-убактысы менен текшерүүлөрдөн өтүп турганын карап, ошондой эле ошол отказандардагы операторлордун билимин, окуу курстары бар атайын, оператор котельных установок деп, бул отказандарда иштөөгө уруксат алган курстар бар да. Ошолорду окуп, анан гана кооптөндүрүштүк объектиге иштөөгө уруксат. Андан тышкары ал жерде иштеген адамдын медициналык кароодон өткөн адам болуш керек. Бардык талаптарга туура келгенден кийин гана буйруктар чыгып, ошондой эле техникалык абалына жооп берген бул инженер техникалык работник болуш керек, да, жумушчу болуш керек. Ошентип ар бир
от казандын жана ошонун ичин от кананы биз тактап талдап ошол мыйзам чегинде мыйзамдын талаптарына жооп берип аткандарын текшерип анан эскертмелерди беребиз эгерде нарушениялар болуп калса. Эскертүү берилеби же башка дагы чаралар? Биз биринчи эскертме беребиз. Анан азыркы иш-чара биз ремонттук иш-чаралар болуп атпайбы ал жерде. Ошол убакта биз эскертмелерди беребиз да. Алар оңдоп түзөп күзгө чейин ошо оңдоо иштерин бүтүргөнгө чейин ошолорду оңдоп түзөп бардык талаптарга ылайыкташтырат да. Андан кийин күзүндө уже толук кандуу комплекстүү чоң комиссия барып ошонун иштөөсүнө көз мезгилине даяр жана даяр эмес деген акт түзүлөт. Жылына бир эле жолу жүргүзүлөбү мындай текшерүүлөр? Бир ошо кыш мезгили алдында эле же 265-чи токтомдун негизинде ошо от кананы иштетип жаткан ишканалар өздөрү бизди жана энергетика көзөмөл министрлигинин кызматын инспекторларын кошуп комиссия түзүшөт. Бизди кошуп. Ошол комиссия барып күзүндө кыштын от жагуу мезгилге чейин текшерип, акт түзүлүп, даяр жана даяр эмес деген чечим кабыл алынат. Өткөн жумада ошо сиздердин министрлик өлкө аймагындагы көмүр казган компаниялардын жетекчилерин чогултуп, ушул күз-кыш мезгилине даярдык, биздин мекемелерди, элди көмүр менен камсыздоо боюнча маселелерди талкуулаган. Негизи эле ушул көмүр казуучу компанияларга ошол эле биздин эң чоң бир жылытуучу Бишкек жылуулук электр борбору бар. Ошол ишкананы көмүр менен камсыздоодо негизи эле кандай талаптар коюлат көмүр казган компанияларга жана ташынып келип аткан учурда? Биз жылуулук электр борборуна ташылып келген көмүрдүн сапатын аныктоодо негизинен кара кече Б маркасында, анан таш көмүр жана кара жыра Д маркасында көмүрлөр ташылып келинет негизинен. Ошолордун сапатын аныктап, кайсы нымдуулугу же гүлдүүлүгү жогору болуп атабы же күкүрт жогору болуп атабы баарын чыгарып беребиз. Ошол биздин чыгарып берген жыйынтыктын негизинде экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын экологиялык көзөмөл башкармалыгы бар. Ошол инспекторлор биздин изилдөөнүн жыйынтыгын протоколдун негизинде андан ары иш алып барышат. Биздин милдет экологиялык мониторинг жүргүзүп берүү. Демек бул биздин эле өлкөдө казылган көмүр менен камсыздап атат, толук кандуу. Андан тышкары Казакстандан Шабыркүл келет. 2023-жылы ушул көмүрлөргө сапатын аныктаганбыз биз. Сиздер ошол көмүрлөр ташылып келип аткан учурда текшерүү мүмкүнчүлүгү барбы? Анткени баягы чара көрүү керек болот да, эгерде талапка жооп бербей калган болсо. Биздин экологиялык мониторинг департаменти дайым эле өзүбүз барып мониторинг жүргүзө албайбыз. Биз сөзсүз түрдө инспекторлорду кошуп, алардын предписаниясынын негизинде гана барып мониторинг жүргүзө алабыз. Ага чейин биз өз алдыбызча барып анализ алып мониторинг жүргүзө албайбыз. Эгер талапка жооп бербей калган болсочу? Эгер талапка жооп бербей калган болсо, ошол биздин протоколдун негизинде инспекторлор андан ары иш алып барышат. Алар эскертүү берип же кандайдыр бир штрафын салып ошолор алып барат да. Бирок ал көмүр жагылбаш керек да, эгерде талапка жооп бербей турган болсо. Эгер талапка жооп бербей турган болсо, ошол инспекторлор карап, андан ары иш алып барып, анан жооп беришет да. Биздин милдет мониторинг жүргүзүп, анализин чыгарып, бул көмүр мындай экен, бул көмүр мындай экен деп чыгарып берип коюу биздин милдет. Бизде азыр мына соңку учурда өзүңүздөр деле билесиздер, ушул Бишкек шаарындагы өзгөчө ушул түтүндөн улам, кыш мезгилинде каптаган түтүндөн улам ушул көмүрдүн сапатына көбүрөөк баягы басым жасалат ба, ошол көмүрдүн сапаты начар болгондуктан ошол эле мекеме ишканалар, калк бардыгы эле ошо сапатсыз көмүр колдонуп аткандыктан ушундай ыш болуп атат деген бир сын пикирлер бар. Айтсаңыз, бүгүнкү күндө ошол өзүбүздө өндүрүлүп аткан баягы көмүрдүн сапатына кандай баа берүүгө болот?
Былтыркы сіздердің баягы жыйынтык текшерүүлөрдүн натыйжасында? Былтыркы жылдын мониторинг текшерүүсүнүн натыйжасында жептеги 4 квартал текшергенбиз. Ошонун август жана май айларында кара кече Б маркасындагы көмүрдөн гүлдүүлүгү боюнча көрсөтүлгөн нормадан 1,5 эседен 2 эсеге чейин көп көрсөтүлгөн да. Ушул протоколдун негизинде кандай иш алып барды, эмне кылышты, ал жагын инспекторлор билет да. Биз анализин чыгарып тактап бергенбиз. Гүлайым айым, сиз жогоруда айтпадыңызбы, жанагы отказандардын, отканалардын өзүнүн баягы техникалык паспортунда көрсөтүлгөн белгилүү бир мөөнөттөрү бар, кайсы убакта ремонттонушу керек, кайсы убакта баягы колдонуудан чыгарылыш керек деген. Соңку учурда бизде ушул отказандарды жаңылоо иштери кандай жүрүп атат? Отказандардын эми көбүнө эле эскилиги келген да. Союздун мезгилинде курулган болсо керек көп эле. Көп 80% эле эскилиги жетип калган отказандар деп айтсам болот. Бирок бүгүнкү күндө алмашуу процесстери, оңдоо процесстери жүрүп атат. Ар бир отказан металлоконструкция деп коет да. Бул отказандын темирдин абалын лабораториялык контроль жүргүзүлөт. Бул ишканалар тараптан, биз тараптан эмес, башка ишканалар, менчик ишканалар тараптан жүргүзүлөт. Ошондо бул темирдин жараксыздыгы же усталость металла деп коебуз орусча айтканда. Ошо абалы билинет да. Ошол абалынан эгерде мындан ары дагы 1 жылга, 2 жылга уруксат берилет десе, ошол паспортунда көргөзүлгөн 25 жыл убакыттан кийин дагы лабораториялык протоколдун негизинде 1-2 жылга узартып иштетсе болот. Бул эгерде лаборатория канча убакытка, канча мөөнөткө узартып берсе, ошончо мөөнөт дагы иштетсе болот. Эми азыр бардык отказандарды алмаштырып коюу мүмкүн эмес. Эми ошондуктан чет-четинен жараксыз болуп калган отказандар алмаштырылып жатат. Дагы иштөөгө мүмкүн болуп лабораториянын техникалык отчетунда дагы жылы 1-2 жылга мөөнөтү узартылса, иштетилип, бирок ар бир ишкананын планында жаңылоо процесси жүрүп жатат. Ошого эскертүү бересиздер да, сиздер дагы баягы өзүнүн жашоосу аяктап баратат деген. Албетте. Эгерде иштөө мөөнөтү аяктаса, биз ал отказанды андан ары иштетүүгө уруксат бербейбиз. То есть ал токтолот. Биз аны эгерде мөөнөтү иштеп бүтүп калса, бул да ал уже эмки сезонго иштегенге уруксат болбойт ага. Жана сиз өзүңүздүн башында айтпадыңызбы, ошол чоң багы жылытуучу отказандардан сырткары социалдык объектилердеги отканаларды дагы текшерип атабыз депчи, мында бир себеби болсо керек, бир зарылчылыктан келип чыкса керек. Биз социалдык объекттеги отказандарды быйыл инвентаризацияга алып атабыз. Ал жерде кандай отказандар иштетилип жатат, басымы канчада, балким алардын дагы басымы жогору болуп тургандыр деп биз ошо инвентаризацияга алып, толук маалыматты чогултуп ошол отказандар боюнча аларга дагы иштетүүгө уруксаты бар операторду коюуну талап кылып, балким мектептерде, садиктерде отказандар бар экен. Балыкчыда бир садикте ошо отказан көмүр менен иштетилген 2 отказан бар экен. Ошол жерге биз мындай пример айтып атам да, операторлор болуш керек деп талаптарды коюп келдик. Эми ошол кайра сентябрда мындай айтканда контролдук текшерүү болуп калат да, комплекстүү текшерүүдө биз уже баарын аныктайбыз. Азыр ошол социалдык объектилердин отказандарын биз инвентаризацияга алып, санын чыгарып, кайсы жерде кандай отказан, канча откана иштетилип атканын
мониторинг жүргүзүп атабыз. Бишкек жылуу электр борборунда дагы ушундай эле текшерүүлөр жүргүзүлөбү жыл сайын, Бишкек электр жылуу борборунда бул стратегический объект катары Бишкек шаардыктын эң биринчи эле жылуулукту камсыздаган чоң объект катары биз аны өзгөчө көзөмөлгө алабыз. Ал жерге дагы биз график түзүп, ал жерге бир атайын өзүнчө инспектор дайындалат. Ал жерде ошо жылдын башынан көз кылыш мезгили жагуу сезону бүткөнчө ошол жерде көзөмөлдөп күнү-түнү болсо дагы ошонун көзөмөлүн буйрук менен бекитилген бир инспектор көзөмөлдөйт. Ар бир откананын, ар бир от казандын техникалык абалына жооп берет. Жогоруда сиз айттыңыз, ошол алдыда ошо көз-кыш мезгилине карата багы көмүр саткан базарларда дагы көмүрдүн сапатын текшерип баштайбыз депчи. Бул качан башталат, кайсы убакытка чейин жүргүзүлөт? Бул алдыда эми планда, быйылбы, былтырбы мен так айта албайм. Негизи планда бар бул. Сатуу пункттарында көмүрлөрдү текшерип сапатын аныктоо. Сиздерде физикалык мүмкүнчүлүк барбы? Жетишесиздерби ошол эми республика аймагы боюнча текшерүү? Бизде экологиялык мониторинг департаменти негизи республикалык лаборатория болуп саналат. Ал жерде үлгү алуучу адистерден үчөөбүз эмгектенебиз. Негизи физикалык жетишүү кыйын. Анын үчүн адистерди тартып, толукталып, андан кийин анан иш алып барсак туура болот. Демек, азырынча мүмкүнчүлүк жок деп айтсак болот экен да. Рахмат, урматтуу меймандар, ыраазычылык билдиребиз, убакыт бөлүп биздин студияга келип бергендигиңиздер үчүн ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушун менен күн маекти жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Амандыкта көрүшөлү.